Кутмандуу кушак кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан 7-каналда чай үстүндө сырдашуу берүүсү. Бүгүн эфирибизде дагы кадырлуу коногубуз келген, алдыда тааныштырабыз, андыктан бизден алыстабаңыздар. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Gold, даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Gold, түсү алтын, даамы күчтүү. Чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө өзүңүздөр көргөндөй ысык чайдан ичип келген коногубуз менен чай үстүндө маектешет эмеспизби? Албетте биздин демөөрчүбүздү белгилей кетпесек болбойт. Ушундай сонун маанай түзүп берген пиала чайы нукура азыктардан жасалган өзгөчө даамга ээ. Мына ушул пиала чайды ичип бүгүнкү келген коногубуз менен дагы чай үстүндө сырдашабыз. Ал эми бүгүн ким келди экен деп турсаңыздар, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Булбул үндүү агайыбыз десек дагы болот, Токтобек Асаналиев. Кош келипсиз студиябызга. Чоң рахмат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Келиңиз, алгач кыргыз элибиз менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, жалпы калайык журт. Ушу сиздер менен бизди жүз көрүшүп аткан ушул сиздердин жамаатка чоң рахмат. Дайым ошол элге кызмат кылып бар болгула. Эфирибиздин башында эле сизди ырдаталы. Келиңиз. Мен ошол Надырбек Алымбек аксакалдын сөзүнө жазылган Арзу деген чалган аткаргым келип турат. Бул Тургунбай Молдогазиев деген атабыздын обону. Kanat karlı ağaçtay ümitimdi, azgırıp geççi oldum bülütünü. Al olup canıp turgan otsunlar ey, adırdın altın tacı gülüsün. Adırdın altın tacı gülüsün. Sozulgan sılık sıpanın özündü, sorutup sözün menen жүрөсүңбү? Дармансыз дартка толгон жүрөгүмдүн дарысы сенде экенин билесиңби? Darısı sende kelin ay bilesin mi? Ötkörüp jön жүргөндө mezgilimdi, elisin kayberinde köz gelindi. Harektin oğun atıp bigiz albay, kan teyin görüp жүрөм öz günümdü. Arzum, 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 kan teyin görüp жүрөm
Кантейин көрүп жүрөм ай өз күнүмдү. Барыкелде агай, мына арзуу деген чыгарманы аткарып бербедиңизби? Келиңиз ушул чыгармага дагы токтоло кетеличи. Бул эми Надырбек Аксакалдын жүрөгүн ыйлап жазганын карасаңыздар, Тургунбай Молдогазиевдин ыйлаган обонун карасаңыздар, анан чыгармачылык аткаруучу болсо, ошол эки кишинин жүрөгүнө дагы дем берип, күч берип, жөн эле окуп койбой, жөн эле кулактын сыртынан кетирбей, баягы ички туюмуң менен, сезим менен элге жеткириш керек да. Аткаруучунун милдети ошол. Ошол акындын, обончунун обонуна, ырына баягы жан дүйнөгүн кошуп элге жеткирүү милдети ошол болот да. Демек ырга жан бериш керек. Жан бериш керек, жан киргизиш керек. Негизи эле ушул ырларды тандоодо эмнеге көңүл бурасыз? Эң биринчи сөзүнө, андан кийин обону болот да. Эгер кээ кезде обондордо окшошпой калган жерлери болот, обондордун дагы бир өзүмө жакпагандар кайрыктар болуп калат. Ошолорду мен өзүмө ылайыктап, мындай бир иштеп коем да, кичине бар. Эгер жаңы обон болсо, эски обон болсо, ошол кандай болсо ошондой аткарганга аракет кылам. Баягы эски ырларды, эски обондорду жаңылап дагы чыгарып жатышпайбы азыр? Ооба. Кандай ойлоруңуз бар? Ошентип аткарайын деген бир ойлоруңуз барбы? Аткарууга жүрөбүз буга чейинчи. Ал эми автордук укук деген болот. Бул жерде обончунун дагы обонун бузбай, акындын дагы сөзүн бузбай, шөкөттөп, жаңы кийим кийгизип, замандын талабына ылайыктап, ырдап чыгарып койсо, ал жакшы эле нерсе. Анан көбүнчө бизде жаштарга эмне үчүн аксакалдар нааразы болушат, жактырышпайт дегенде көбүнчөчү. Ошол обондорду сөздөр бузат да. Ошонун үчүн баягы элдин кулагына сиңип калган, элдин кулагына сиңип калган ырды аларга жаңы стиль менен ырдайбыз деген аракет кылышат дагы. Бирок жанакы ойкуштаган, кайкыштаган бир мелизмаларды кошуп коет, ошонун үчүн баягы аксакалдар жакпай калат да. Эгер колдон келсе аранжировкага ошондой нерселерди кошуш керек. А ырчылыктын, обончулуктун, акындыктын өзөгүн бузбаш керек эч качан. Агай, мына көп жылдан бери чыгармачылыкта жүрөсүз. Көптөгөн өмүр бою деп кой. Ооба, өмүр бою десек болот, көптөгөн ырларды жеткизип келесиз. Анан азыркы учурда дагы кандай жаңылыктар, ушу чыгармачылык жакта кандай жаңылыктар болуп жатат? Ошол боюнча дагы кененирээк айтып берсеңиз. Буюрса, былтыр 1 жыл болуп калды. Казыбек Мамбетимин уулу деген аксакалдын китеби чыгып, ошол аксакалдын той өтүп 120 жылды ошонун башында тургам. Ошол кишини актоодо, ошол кишинин баягы жашырундуулук секретин издеп коет экен. Ошону алганда бүт ошо президентке чейин кайрылып, ошонун баардыгын жасагам. Кудай буюрса ошонун ырларынын үстүндө иштеп атабыз. Түркчө которулду китебиз. Түркчө которулуп, ошол Анкара шаарынан ушу эмки жылы болобу же кечкүстө окулабы ачылышы болот китептин. Түркчө, Казыбек Казалчы деген. Кудай буюрса ошол китепке да күбө болосуздар деп ойлойм. Ал жерде чоң эмгек, бул жерде Жусуп Мамайдын кол жазмасы, Болотбек Исабеков деген аксакалдын кол жазмасы, анын ичинин арасынан дагы элдин арасында Казыбекти айткан көп аксакалдар болгон да. Ошолордун дагы кол жазмалары, анан обондору, Могул Казыбектин обону болчу, ушундай ырдачу деп баягы нагыз эч ким айта албайт. Бирок баягы божомолдоп айткан обондордун баардыгын нотага Нурланбек Нышанов деген агам түшүрдү, кызат мамиле кылып. Анан анын баарын нотасына бери жазып даярдап койдук да, Кудай буюрса. Чоң кыргыз адабиятында, маданиятында, кыргыз акынчылык өнөрүндө ошол Казыбек Казалчыны атын укпаган киши жок, бирок баягы ыры менен, материалы менен эч ким таанышкан эмес. Ошого тааныш болсун деп китеп чыгардык. Азыр эми ошолордун түркчө иштеп бүттү. Эми бир академия наукада дагы бир жерде бир чоң бир илим иш-чарасы болсо, конференциясы, анын китептин ачылышын кылып койсом деген бир чоң изги тилегим бар да. Буюрса, ачылышына дагы күбө бололу. Буюрса. Ушинтип ар дайым элибизге жакшы чыгармаларыңыз менен, жакшы жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп жүрөңүз. Анан мисалы азыр сизден дагы бир сабак алайын деп мындай сурангандар барбы жаштардан? Сиздин ырларыңызды сурап, мындай сиздин кол алдыңызда сабак алгысы келгендер? Буюрса, өзүм
Кыргыз улуттук Калый Молдобасаров атындагы консерваторияда сабак берем. Келем дегендер болсо келгиле. Колубуздан келишинче жардамыбызды беребиз. Ушул элдик ырдоо ыкмадагы багыт боюнча десек болот. Ооба, сиз сабак берип келесиз, бирок мындай жеке дагы сизге кайрылып, ушундай. Ой, толуп тура. Баягы кыргыздын баардыгы ыржандуу болот да. Анан мен да айтам, шакирт болот дейм, анан мага бир сабак өтүп койгуңузчу, анан дегестер айтат, ошо жаныңызда жүрсөм дейм, ушу комузуңузду көтөрүп, сумкаңызды көтөрүп, жаныңызда жүрсөм экен, ана мына деп айткандар көп эле болот. Бирок эми алтсаны мамедесем колубутум соо, мен өзүмдүн комузумду потом мен бир сумкамды көтөрө албаган эмне болуп турмун, андай киши эчиткенди жаман көрөм өзүм. Анан сабак алгандар болсо, ошо консерватория жакка келип кабылдашсаңыздар болот. Колубуздан келишинче биз дагы ошо мойнубузда жүктү аркалап жүрөбүз. Кандай аркалаганыбызды, кандай милдетибизди аткарып атканыбызды, тарых, тараза ташы өз ордуна коюлганда билинер. Күйсөк күйдүк да. Болбосо ошол элдик ырдоо ыкмада сабак берип ошол усанып атабыз. Биздин милдетибиз ошо улуу аксакалдардын ырларын, ошо улуу көчтү ушул өткөн убакытта элдин баары жеңил музыкага качып аткан убакытта бүт эле баягы комуз көтөрүп элдик ырдаагандан качып эстрада жаатына багыт берип аткан убакытта жок, биздин ата бабанын салты ушундай, биз ошону колдонушубуз керек, кийинки биздин урпак тукум да ошону колдонушу керек, ушундай болуш керек деп биз азыр арык чаап, ичин цементтеп суу багызганга аракет кылып, ошо суу жүргүзүп атабыз. Биз окуткан окуучулар, биздин издеп аткандар, биздин агайлары, устаттардын баары салган жол кийинки даңгыр жол болуп бериш керек да. Анткени биздин өзөгүбүз, Кыргыздын улуттун жүзү, каада салты ошо болот. Эмне үчүн чет элден келсе, конок келсе эле улуттук колориттеги ырчылардын баарын ырдатат. Не улуттук музыканттарды алып барып комузун чертип, кылыян чертип, жыгач оозгон. Эмне үчүн ошол жерге барып тиги эстрадниктер ырдабайт? Эмне үчүн хордун балдары ырдабайт? Эмне үчүн симфонический оркестр дайыма ошодо турбайт? Анткени алардай көп өнөрдүүлөр чет элде дагы, Европада да жайнайт. Улуттун жүзүн көтөрүп жүргөн, Кыргыздын нак өзөгүн кармаган улуттук колориттеги ырчы, чоорчу, комузчулар, музыканттардын баардыгы бул Кыргызга гана тийиштүү да. Ошон үчүн Кыргыздын жүзү булар. Демек, ушул тармакта дагы биз дагы иштешибиз керек экен да. Сөзсүз өмүр бою баарыбыз төрөлгөндөн өлгөнгө чейин ошо кыргыз деп жүрөгүн согуп өлүшүң керек. Кыргыздын тилинде сүйлөшүң керек, кыргыздын ырын угуш керек, кыргызда пропаганда кылышыбыз керек да. Антпесе биз башка элдерге окшоп канча деген улут болгон, сиңип кеткен, жок болуп кеткен. Ошолордой болуп качанды бир убакта сиңип жок болуп кетишибиз мүмкүн да. Жок болбоштун аракети бул бала чакага өзүбүз да сүйлөгөндө дайыма кыргызча сүйлөп аракет кылышыбыз керек да. Анан ар бир үйдө комуз илинип туруш керек. Ар бир үйдө комуздун үнү жаңырыш керек. Ар бир үйдө комуз черткен киши болуш керек, салт сана айткан киши болуш керек. Аксакалды бап эстеген киши болуш керек. Калпагын өйдө коюп сыйлаган киши болуш керек. Ошондо өсөбүз. Калпакты тебелеп, комузду чанып атсак, атаны сыйлабай атсак, биз кантип өсөбүз? Туурабы? Ошон үчүн бул тарбия, бул улуттун каада салты, эртеңкиси төлдүктүүсү ар бир үйдөн башталат. Ар бир кенеде төрөлгөн баладан, жатында жаткан баладан төрөлүшү мүмкүн, жаралышы мүмкүн. Анткени эненин оозунда болсо, эненин кулагында болсо ошол уккан сөздөр, айтылган сөздөр, ошо менен бала дайыма астанат. Бала ошон үчүн кыргыз болуп турат. Толук кошулам. Келиңиз, ушундай сонун накыл кептериңизден кийин биздин жаштарыбыз, деги эле телекөрүүчүлөрүбүз дагы ойлонуп, бир ой толгой жүргүзүп калды окшойт. Кайра эле сизге жакындуу чыгармага кезек берели. Сиздин ырларыңызды уккандан тажабайбыз. Келиңиз. Кайсыл чыгарма? Чоң рахмат, көп сүйлөй бериңиз дегенди айтып атасыз да. Gündürdün ay, gündürdün ey, gündürdün ay, ay.
Olup bir gana gülgünde Oyna oygana jaşlardı Oyunda sırrını aytsam dep jaştın oşondo bolup Diligin ay, diligin oy, diligin ay, ay Ayranı ana ginende Jigiti şairiniz altın Evinday kutmandı kız Elimiz ay, yerimiz oy Elimiz ay, ay Комуздун коштоосунда керемет чыгарма болду. Агай, сөзүңүздүн башында окуучуларыңыз жөнүндө да айтып калдыңыз. Келиңиз ушул окуучуларыңыз жөнүндө бир кызыктуу учурларды айтып бериңизчи. Мындай экен да, ата эне өзүнүн балдарын баягы 10-класс мектептен бүтүрүп, мугалимдер ишин бүткөндөн эле мектепти бүтүргөндөн кийин ата эне уясына учурат экен да. Ал эми турмуштук жолуна тарбиялай турган бул устат болот экен. Мисалы биз эми азыр консерваторияда ушул балдарды кабыл алып атабыз. Кимдин баласы экенин билбейсиң, кайдан келгенин билбейсиң, кандай өнөрү, кыял жору бар экенин билбейсиң да. Бирөөнүн баласын алып, ошонун келечегине камырып, ошонун тагдырын чаап, анан эмгектик жол баштайсың да. Бул чоң жоопкерчилик. А үйдөн аман эсен баягы бет башын жууп, кийимин кийгизип узатпаган башка нерсе. Турмушта аксабаш керек да бала. Ошон үчүн ошондой устаттык дагы иштерин адеп кылып жүрөбүз. Мен ушул быйыл 3 окуучу бүтүрдүм. Бегимай деген кыз бүттү, Ислам деген бала бүттү, Исмайыл деген бала. Анан Миргүл Асаналиева деген кыз 3 бүттү. 3 тең 5ке тапшырды. Мен өтө кандай десем кубанычтамын. Ошол мисалы окуткан балаларым ушундай ийгиликке жетип, ошол госэкзаменде баардыгы сон болуп турса, жаркап жайнап турса, мугалимдин, устаттын ошол эмес экен да, жетишкенде ошо экен да. Алар сахнага чыкканда дагы өзүнчө бир сыйлык. Алар сахнага чыкканда, концерт бергенде, сыйлык алганда, бирөө жөн айтып койсо, сен окуучуң экен деп, же өзлөрүнүн оосунан ошондой сөз угуп калсаң, мен агайым устатым деп койсо, кубанычтуу болуп кетсин, сенин жашаган, жашооң, кылган эмгегиң текке кетпеген билинет да. Анан Миргүл Асаналиева деген ошо кызыбыз быйыл консерваторияны бүтүп, 5+ деген баага бүттү, эң жогорку баада. Бул дагы өтө чанда болуш керек, андай. Чанда болот, баардыгы бүтөрбөйт да. Быйыл канчасы тапшырса, ошодон консерватория боюнча жаңгыз бүттү да, 5+га. Анан ал менин эмгегим да, ал менин ошол Миргүл экөөбүздүн кылган эмгегибиз. Анан бизде окуп бүткөндө ошо дагы бир кошумча квалификация берилет. Эң кыйынына. 5 менен бүткөндө. 5+га бүткөндө. Анан ошол кошумча дагы квалификациясы, ошо мугалим болуш, ырчы болуш, анын үстүнө оркестр менен даш бүт бардыгына разрешение берилди да. Мүмкүнчүлүк берилип, ошол окуган окуусу, иштеген иши, кылган эмгеги тартыктуу баасын алды десе болот да. Ошондой мугалимдердин окуганбыз биз дагы. Улукмырза Полотов деген агайдан, Асек Жумаев деген аксакалдан. Анан биздин да балдарыбыз жакшы чыгып, биздин дагы ошо атыбыз аталып калса, мугалимдердин арасында башың өйдө көтөрүлүп, баягы 5 жыл жүргөн эмгегиң бир бала үчүн. Ошо бир кенедеги адамдын оосунан чыккан жел сени канчага жашатат. Ошондой балдар тарбиялап атабыз. Миргүл Асаналиева деп окуучуңузду айтып калбадыңызбы? Анан дуэт ырдагансыздар, ошол ыр боюнча да айта кетпейсизби? Кантип жаралып калды? Гүрүнкекте окуп жүргөн кезде Миргүл мага келип, анан экөөбүз ырларды чогуу даярдай баштадык. Үнү ушундай жагымдуу,
кандай десем келечектүү ар кандай урушуп да көрдүм, аны менен бышырганда аракет кыласың да, ар кандай урушуп аллап жакшы сөз айтып жаман сөз айтып дегендей. Анан ошо ырды жазганда мен аранжировкасын башка ырчы менен ырдайм деп жазганмын да, башка бир звезда менен ырдайм деп. Ал ошо звезда ырдайбай койду да, колунан келбей койду, ырдайбай койду. Ырдатып көрдүңүз аны? Ырдап 2-3 жолу ырдап запись кылды, ырдайбай койду. Анан билим алган киши менен ырчылык боюнча билим албаган кишинин айырмасы асман менен жердей го. Анан киши баягы нотаны түшүнбөгөндөн кийин баягы экинчи голосту алган кезде баягы мергүлөккө ырдаганда эле экинчи голосту аябай татаал. Ошонун баардыгын алганда кичине баягы шай келбей калды да. Анан мергүлдү 6 ай даярдап, 6 айдан кийин аны жаздык. 6 ай даярдыңыз. Бир ырды 3 мүнөттүгөр 6 ай күндө урушуп, кыйкырып, текст жаттатып, күндө келгенде ырдатып, мындай ырда, тигиндей ырда деп отургандан аягында бышты да. Анан бышкан оокат көрүнүп турат, бирок кандай бышканын, ырдаганын манера, мимикасынан элечи. Кудай буюрса, элдин арасынан жаман болгон жок. Ошол мурун ырдалганда Каныкей эжелерде ырдаган мурун Атабек Бөдөшев аксакалдары канча ырчы аткарды. Бирок биз дагы өзүбүздүн жүзүбүздү, аранжировканын өңү жүзүн өзгөртүп, ырчылыктын өңү жүзүн өзгөртүп, жаңылануу киргиздик десек болот. Адагы бир уккан кишини алыр эч качан кайдыга калтырбайт да. Ок дейт да, уккан кишинин барычы. Анткени жүрөгү сыздаган киши, сүйүүнү сезген киши алырды кулактын сыртынан кетирбейт. Аябай биздин көрүүчүлөрүбүз дагы уккусу келип калды окшойт. Сен менин түшүмсүңбү деген ырды уккула барыңыздар дуэттин аткаруусунда. Ошол анда эмесе биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө мына ушул "Сен менин түшүмсүңбү" деген чыгарманы сөз кылып калбадыкпы? Клибине кезек берели дагы, андан соң маегибизди уланталы. Sen öçmedin köngülden, yüreğimden orun aldın ömrüden. Nedir bilbim düştü birge yaşaysın. Eske salıp gündörümdü, eske salıp gündörümdü. Sağlık gündörümdü görüngün. Muradım min çurkadı varıtmay, makabatım min joluğu kayıptay. Ulan bir ulamıyım sezildin, bir kılımdan bir kılım. Kanatlarım kayrılıp kalsam dağı kanca yıllar ayrılıp. Ürpürübey düştü özün joloksun. Harkıraday jaza kelgen, harkıraday jaza kelgen, harkıraday jaza kelgen kayrılıp. Sözlerinde jönдөmöдөй jönдөdü, bendik yaşap kalgan
Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд. Даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү ызыктырып чай ичели. Пиала Голд. Түсү алтын, даамы күчтүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына эң сонун клипти дагы көрүп алдык. Биздин чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө Токтобек Асаналиев агайыбыз менен эң сонун кызыктуу маек болуп жатат. Агай, келиңиз, жанагы ата энем туулган айылым деген чыгармаңыз боюнча дагы кеп кыла кетеличи. Бул чыгармаңыз дагы көпчүлүктүн көңүлүнө жагып, жүрөгүнөн орун алган чыгарма эмеспи? Ооба, чын айтасыз. Бул сөзү Бактыбек Мамытовдуку, романттык. Ол Улук Мырза Полотов агайымдыкы. Анан эми муну Улук Мырза агай да ырдап жүрөт, мен да ырдап жүрөм. Бирок ушул менде бир сапат бар, өзүмдө жакшы жаман билбейм, бирок ушу бир жагып калган ырды мен эмне болсо да ырдайм да. Ырдашыңыз керек. Мен ырдашым керек. Ушундай бир башкача бир манерам бар да. Анан ошол агайдын классында, агайдын классында ошо ырдап атышыптыр. Ошол анан акырын Бактыбек Мамытов экен сөзүн билдим. Онун акырын телефонго жаздырып алып эле өзүм үйрөнүп, Бактыбек агайдан текстин алып, анан ошо ырдап чыгып калдым. Уруксат алып Бактыбек байкем агайдан уруксат алып ырдап чыктым. Бирок эми Улук Мырза агай экөөсүнүн ырдаган дуэтибиз бар, жакшы болгон, ырдабай жүрөт. Агай да бир кыз менен ырдаган, агайдын өзүнүн ырдаганы да бар, балдар ырдап жүрүшөт. Баягы атамдын илип кеткен камчысымын деген. Сөздүн өзү эле бир орчундуу маселе да. Анткени атанын уулу болосуң, болбойсуңбу бир маселе. Бирок ошону атанын уулу болуш үчүн канча эмгек кылыш керек, ал бир маселе. Анан ошондой ырды чыгарган аксакалдарды кандай жүрөгүнөн өткөрүп, ыйлап сыктап жазган чыгармада. Анан Кудайга шүгүр, ошол элдин арасына жетип калды. Анан ар бир кыргыз ырдаса болот да мынча. Эмне үчүн болбойт? Баарыбыз ошол атабыз менен апабыздын ак сүйүүсүнөн жаралган балдарыбыз. Ар бирибиз ошол атабыздын, энебиздин артындагы белегибиз, алардын калтырып кеткен мурасы болобуз. Биздин бала чака биздин мурасыбыз болот. Байлык, бийлик бул утумдук гана нерсе. А биздин тукум бул түбөлүктүү нерсе. Анткени могу биздин согуп аткан жүрөгүбүздөгү айланган кызыл кан канча деген ата бабанын жанынан жаралып келе жатат. Биз ошону бирөөгө берип атабыз. Жашап бирөөгө өмүр тартуулаган кандай жакшы. Ошон үчүн бала чаканын көп болгон жакшы болот. Анткени сен бир башың канча болгонун билесиң, сезесиң. Анан дайыма ошо атамдын бул дүйнөдө таштаган белегимин, медеримин, бул дүйнөдөгү камчысымын деп дайыма ушул атаңды, энеңди уят кылбаганга, элиңди, жериңди уят кылбаганга аракет кылышың керек да. Ошондо жигит атанын ордун басат. Урпак тукумду уят кылбайт да. Ошондо ордуна келет баардык нерсе. Демек, бул чыгармаңыздагы ушундай бир тарыхы чоң чыгармалардын бири экен да. Сөзсүз. Мисалы, кээ бир ырчылар 4 куплет акын жасат, куплетти. Анан бир куплетин кыскартып коюп ырдай беришет да. Бул баягы бир буту жок ырларга окшош да. Анткени ошол 4 куплет ырды мындайынан жөн көркөм окуп көрсөң, мааниси бирин-бир толуктайт. А бир куплетин алып таштаганда, азыр баягы теле радиодон баягы убактысы чоңураак болуп кетсе бербейт да. Ошого. А мен айтам, эгер кааласаңар бергиле, кааласаңар бербейле койгула. Баягы ырдын мааниси бузулуп калат экен деп. Мен ошол дайыма 4 куплет болсо 4 куплет, 5 болсо 5 тең ырдайм да мен. Анткени ошо мааниси бузулбасын. Аны акын да жөн жазган жок, огончу да жөн чыгарган жок да. Аны сен акың жок аны кыскартканга. Туурабы? Ал кишилер болсо кыскартып койсо болот. А сенин акың жок да. Ошон үчүн алардын тартибин, табиятын бузбашыбыз керек. Туура айтасыз агай. Ушундай накыл кептериңиз менен алдыда келе жаткан жаштарга үлгү болуп жүрө бериңиз. Рахмат. Сиздин дагы мындай убактыңызды бөлүп биздин эфирге келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушундай сиздин сонун чыгармаларыңыз менен бат эле эфирибизди аяктап калды. Сизди кур кетирбейбиз. Биздин пиала чайыбыз. Ой, рахмат. Ошондой эле кружкабыз. Ой, рахмат. Белекке сизге үйгө барып ушундай чай үстүндө сырдашуу берүүсүн эстеп, ысык чайдан ичип туруңуз. Чоң рахмат. Баарыңыздар ушу пиала чайды ичкиле. Мына белек алгыла. Рахмат агай, сизге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы сизге чыгармачылык ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр,
7 каналда чай үстүндө сырдашуу берүүсү дагы соңуна келип калды. Бүгүнкү студиябыздын коногу Булбул-үндү агайыбыз Токтобек Асаналиев болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.